Салам достор. Бүгүн биз санариптик укуктар боюнча сүйлөшөбүз. Санариптик укуктар бул маалыматты алуу, пайдалануу, чыгаруу жана тактап айтканда интернеттеги толук кандуу интернетте маалыматты колдонуу бул санариптик укуктар болуп эсептелинет. Ошондой эле санариптик укуктар маалыматты билүүгө, жайылтууга, коопсуз сактоого укугуңуз бар дегенди билдирет. Маалымат эркиндиги бул кеңейтилген сөз эркиндиги. Бул сөз эркиндиги адамдын эң бир чоң укугу болуп белгиленген. Мисалы, ал адам укуктарынын жалпы декларациясында эң маанилүү саясий жана жеке адам укуктарынын бири катары көрсөтүлгөн. Азыр биздин бир нече кызматтарды онлайн төлөп калгандыгыбыз, ошол эле убакытта мамлекеттик кызматтардын жеткиликтүү болгондугу, же болбосо чет өлкөдөгү соода сатык кылуу оңой болуп калгандыгына, ошол эле убакытта декларацияларды толтуруу жеңилдегенине абдан кубанабыз. Бирок ар бирибиздин коопсуздугубуз үчүн бир нече нерселерди эске алуубуз абдан зарыл. Биринчи, антивирус жана коопсуздук жаңыртуулары менен актуалдуу абалда системаны жаңыртып туруңуз. Бул программаңызды жана иштетүү тотумдарыңызды актуалдуу абалда жаңыртып туруңуз маанилүү. Автоматтык түрдө жаңыртууларды иштетүү керек. Убагында жаңыртуулар болбосо, түзмөктөрүңүз коопсуздук коркунучтарына алсыз бойдон кала берет. Антивирус программасын орнотпой туруп, эч качан интернетке туташкан компьютер менен иштебеңиз. Жаңыртылган браузерди колдонуңуз. Башкача айтканда, башка адамдарды бузуп кире албай турчу браузердин акыркы версиясы. Сыр сөздөрүңүздү браузериңизге сактабаңыз. Экинчи, татаал сыр сөздөрдү жана пароль башкаргычтарды колдонуңуз. Буга уникалдуу жана татаал сыр сөздү колдонгонуңузду сактаңыз. Башкача айтканда, сыр сөзүңүздө сандар, сөздөр, чоң жана кичине тамгалар жана атайын белгилер камтылышы керек. Туулган күн же үй бүлө мүчөсүнүн аты сыяктуу сиз үчүн маанилүү болгон сөздү же сүйлөмдү колдонбоңуз. Билдирүүлөр аркылуу сыр сөздөрдү эч кимге көрсөтпөңүз, же жибербеңиз. СМС аркылуу гана эмес, атайын тиркемелер аркылуу 2 этаптуу авторизацияны колдонуңуз. Ар бир каттоо эсебиңизде ар кандай сыр сөздөр болушу керек. Эгер сизде алар көп болсо жана аларды эстей албайм деп корксоңуз, пароль башкаруучу тиркемелерди колдонуңуз. Үчүнчүдөн, программалар жана маалыматтарды текшерилбеген булактардан жүктөбөңүз. Күмөндүү мазмундагы сайттарга кирбеңиз. Мамлекеттик кызматтар порталынын жеке кабинетине туш келди компьютерлерден, интернет кафелерден же башка ишенимсиз жумуш ооруларынан кире бербеңиз. Коопсуз туташууну көрсөңүз дагы этият болуңуз. Жеке маалыматты жөнөтүүнүн мурун дарек тилкесинде сиз ачууну каалаган сайт экенин текшериңиз. Төртүнчүсү, жеке маалыматтарыңызга байланыштуу эч кандай маанилүү маалыматты эч кимге билдирбеңиз. Токендерди порталдарда авторизациялоочу же жеке кабинетиңизге кирүү үчүн маалыматты эч ким билбеши керек. Кирүү каражаттарынын коопсуздугун көзөмөлдөңүз. Жакында Лалофо сайтында акча которуу үчүн банктын реквизиттерин сураган. Ошондой эле коддорду билгиси келген, ага кошумча канча каражат картасында бар экендигин сураган сатуучулар пайда болду. Ал туура эмес. Булар сиздин карта эсебиңизден акча алгысы келген шулуундар. Акчаны толуктайм деген адамга сиздин карта эсептериңиз же болбосо коддоруңуз кереги жок. Бешинчиси, жалпыга ачык Wi-Fi'дан этият болуңуз. Буга жалпыга ачык Wi-Fi аркылуу жеке маалыматты бөлүшүүдөн алыс болуңуз. Логиндер, паролдор, насия картасынын чогуу жайы жана ушул сыяктуулар. Коомдук Wi-Fi тармагы аркылуу интернетке кирүү белгилүү бир тобокелчилик менен коштолот. Кибер кылмышкерлер веб-сайттарга жана сиздин каржылык маалыматтарыңызга кирүү үчүн сиздин логиндериңизди жана паролдоруңузду таап алышы мүмкүн. Алтынчы, социалдык тармактарда кандай болуш керек? Буга ар бир социалдык эсеп үчүн уникалдуу жана күчтүү сыр сөздү колдонуңуз. Ошондой эле ар бир социалдык медиа каттоо эсеби үчүн 2 факторлуу аутентификацияны колдонуу керек. Караңгы эсептердеги тааныш эмес шилтемелерди колдонбоңуз. Эсиңизде болсун, сиз социалдык тармактар аркылуу өзүңүздүн оюңузга айтууга укугуңуз бар. Ага сизге эч ким тоскоол боло албайт. Бизди жарандык кыймыл катары бир нече депутаттардын сөз эркиндигин чектеген ниеттеги мыйзамдары, ошол менен кошо пандемия маалындагы врачтын жетишпеген буюм тайымдар жөнүндө айтып чыккандыгына кечирим сураткандыгы тынчсыздандырат.
Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн оюн ачык айтуу үчүн укугу бар экенин айтып, даңазалап ал үчүн биз күрөшөбүз. Санариптик коопсуздук боюнча дагы кандай маалымат билгиңиз келсе, биздин комментарийлерге жазыңыз. Кийинки теманы ушул багытка арнап, сизге кененирээк түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз.